Мен өзüm айыл кеңешчи депутат Айдарова Майрамкан, ошо Көтөрмө айыл өкмөтүнүн депутаты болом. Ошондон үчүн баягы элибизде көп жыл иштеп пенсияга чыгып, кадыр бактуу болуп турган апаларга, агаларга ушундай жакшынакай сыйлыктарды жогорку кеңешке көрсөтмө берип, сунуштап, ушу эжебиз Аким Бекова Саламат эжекебизге ушундай жакшынакай насаатчы деген медаль келген. Ушуну тапшырып коюуга бизге суранышкан эле. Ошондук үчүн мына бул жакшылык тойдун үстүдө ушу эжекебизге тапшырып коелу деп атабыз. Башканда биринчи мугалим болгон бул жерде балдарыбызга тарбия берип, насаатчы болуп, мына бир жакшынакай болуп, ардактуу эс алууда отурат. Ошондук үчүн мен ошо жогорку кеңештин атынан, район акиметтин атынан, депутаттардын атынан ушуну тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Насаатчыбыз. Мында кылат экен. Чоғанаңда неме кылдатты? Хамео баракатулла. Айлеңиз, өмүрүңүз узун болсун, бизге насаатчы болуп, эл журтубузга насаатчы болуп, ушундай жакшынакай болуп, агырымыңыз башыңыздан түшпөй, ушинтип жүрө бериңиз, ардактуу болуп. Сен дагындай ден соолукта болуп, бала чакам аздабасын көрүп жүрө бергин. Рахмат сага. Сизге да рахмат, сизге рахмат. Сиз ардактуусуз, биринчи мугалимсиз. Кишиге ушундай сыйлык келди да. Ошонун ичинде мына эжекебиз Аким Бекова Саламат эжекебиз дагы ушундай насаатчы деген жакшынакай медалды жогорку кеңештен сунуштады эле. Биз тапшырып отурабыз. Ушу кут болсун өзүгө. Мен Аким Бекова Саламат. Ош педагогикалык институтуга кыздар менен ошондой барып окуп келгенбиз да, окуганбыз. Өмчүлөр. Немеге фитвак бөлүмүгө окууга кирдик. Ошол жерде окуп бүтүп, бир жыл начальный классы окудук, экинчисиде музыкальный несине кирдик, окудук. Ошол жерде окуп бүтүп, балдарды сабак берип, ошо жүрдүм. Кайсы мектепте? Мектебим аты Хамза мектеби. Начальный классы окудум. Мени менен иштеген Көчкөн аба, Назин агай эди. Үчөөбүз анан бир орус эжекебиз. 4 мугалим болуп иштегенбиз. Сиз биринчи мугалим келсиңиз да, бул жерде биринчи мугалим болдум. Мен окуган балдарым азыр жүрөт, мектептен жүрөт. Жакшы жерлерде иштеп атат. Канча жылдары? 64-65 жылдары, 67-69 жылдары Нурлан колунда эди да. Онда Нурлан колунда иштеген. Онда бакча жок. Өзүбүз карап, баланы ham карап, балдарды ham мектепте ham окутуп. Ошондо ушул жакка келдим. Азыр 72 кирип отурам. Пенсиядамын азыр. Сизди ошо эл баалап, ушунча жылдан бери өткөндөн кийин мына сизди баалап, кичине насаатчы деген жакшынакай медаль берип атат. Медалыңыз кут болсун эже. Майлуу сүттүү болсун. Ушул нерелериңиздин, балдарыңыздын жакшылыгын көрүп жүрөңүз, эжеке жаркырап жакшынакай болуп. Ага эле чексиңиз башыңыздан түшпөй, агырымыңыз түшпөй, ушу небере чебере кыбыра шыбыра көрүп, биздин жакшынакай насаатчы болуп жүрө бериңиз эл журтубузга.